Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Бишкекте кече түндө жаңы курулуп жаткан 12 кабаттуу үйдөн өрт чыкты. Ал Токомбаев, Сухай Батыр көчөлөрүнүн кесилишине жакын жайгашкан жерде курулуп жаткан имаратта тутанган жалын 2 сааттан кийин өчүрүлдү. Бакта жараша эч ким жабыркаган жок. Мындай көп кабаттуу үйлөрдө өрт чыккан сайын куткаруу жана өчүрүү иштерине зарыл шатынын жетишсиздиги маселеси көтөрүлөт. Бул жолу өрт өчүрүү кызматы кырсык болгон жерге 30 метрлик тепкичти алып келген. Бирок жабдуу маселеси толугу менен чечилбей жатат. Учурда Кыргызстан боюнча Бишкекте гана 16-15 кабатка чейин жете турган 50 метрлик автотепкич бар. Бишкек шаарындагы Алы Токомбаев көчөсүндө жайгашкан бул көп кабаттуу турак жайдан кечээ күнү кечки 10 чамасында өрт чыккан. Аталган имараттын 11-кабатында 200 чарчы метр жер күйүп кеткен. Учурда экспертиза иштери дайындалып, кырсык эмне себептен келип чыккандыгы такталууда. Кырсык тууралуу маалымат өрт өчүрүү кызматына кечки 10-го жакын түшкөн. Көп кабаттуу үйдө болгон үчүн 30 метр узундуктагы шатынын жардамы менен жалындаган от басаңдап, өрт түн жарымда өчүрүлгөн. Өрт өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигине жалпысынан 5 бөлүм тартылган. Өрттүн кесепетинен жыгач апалыкка күйүп кеткен. Жана мындан тышкары каза болгондор жана жабыр тарткандар жок. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан өрттүн келип чыгуу себеби аныкталып жатат. Эми экспертизанын жыйынтыгы 10 күнүн ичинде чыгарылат. Эскерте кетсек, өрт Бишкек шаарында курулуп жаткан көп кабаттуу турак жайларда алгачкы жолу чыккан жок. Өткөн жылы дал ушул айда Жалгичи районунда курулуп жаткан 13 кабаттуу турак үйдүн акыркы кабатын телсиз жоо каптаган. Анда да 5 өрт өчүрүүчү топ тартылган. Кырсык коопсуздук эрежесин сактабагандан чыкканы айтылган. 2 жыл мурда болсо Фрунзе Панфилов көчөлөрүнүн кесилишиндеги жаңы салынган үйдө өрт чыгып, ал улангон от турак жайдын эң үстүнкү кабатын чатыры менен кошо жалмаган. Өрт 8 саат дегенде өчүрүлүп, 3000 чарчы метр жердин күлү эле калган. Анда өрт өчүрүү кызматында көп кабаттуу үйгө чыкчу шарты боюнча көйгөй бар экени жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Адистердин айтымында, мындай көп кабаттуу турак жайларда чыккан өрттү өчүрүү үчүн башка шаарларда гана эмес, Борбор калааны эле алганда техника тартыштыгы маселеси жаралат. Учурда өрт өчүрүү кызматында 3 гана атайын шаты бар. Экөө 30 метрге чейин жетип, 9 кабатка чейин үйлөрдө өрт кырсыгы катталганда колдонулат. Ал эми 15-16 кабатка чейин жете турган 50 метрлик тепкич Кыргызстан боюнча жалгыз гана Бишкекте бар. Ошол көп кабаттуу үйлөр азыркы убакта өзүңөр билгендей 9 этаждан баштап 24 андан тышкары бийиктикте курулуп атат. Кырсыктан аз бололу, катар менен өрттөр чыкса, бизде ошо машинелердин жетишпестиги пайда болот. Эмнакы азыркы убакта көрүп аткандай, бизде көп кабаттуу үйлөрдө биринчиден жанакы жүзүндө внутренний пожарный крандар болуш керек. Экинчиден бул пожарный гидранттар болуш керек жанында турган. Андан тышкары ошо үй курулуп атканда жанакы 5-этаждан баштап люктор болот. Элдерде өзүнчө самоспасание дегенге. Ошолордун баарын тең үй курулуп атканда проекттеге киргизилет. Азыркы убакча ошонун баарын тең карап чыгып анализдөө жүргүзүлүп атат. Жакын арада өрт өчүрүүдө техникалык мүмкүнчүлүктү кеңейтүү үчүн Кытайдан 100 өрт өчүрүү унаасы алынып келинет. Ошондой эле Түркия мамлекети менен да атайын техникалуу үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы белгилүү болду. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Бишкекте жүк ташуучу орууна 2 кичинекей баланы сүзүп кетти. Окуя кече түштөн кийин шаардын четиндеги айланма жолдо болгон. Жабыркагандар 6 жана 13 жаштагы балдар. Жол кырсыгы башка автоунаанын видео каттоо камерасына тартылып калган. Анда көрүнүп тургандай бөбөктөр жолдун экинчи тилкесине чуркап чыкканда аларды машина сүзгөн. Жаш балдар жаракат алып ооруканага жеткирилди. Айдоочу жол кырсыгына күнөөлүү экенин мойнуна алып, бөбөктөр жолго капысынан чыга калгандыктан тормозду басууга үлгүрбөй калганын айткан. Кырсык болгон жерден алыс эмес бала бакча жайгашкан, бирок буга карабастан жөө жүргүнчүлөр өтө турган атайын жол белгиси коюлган эмес. Учурда бул факты боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Жогорку кеңештин депутатынын жардамчысы Тайбокс боюнча федерациянын мүчөсү каракчылыкка шектелип жатабы. Бишкек шаарында ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө кол салууга даярданып жаткандары кармалып, алардан жасалма документтер табылган. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. 20 майда Тойота Карина үлгүсүндөгү унаа токтотулуп, текшерилген. Анда 4 адам болгон. Алардын жанынан белгисиз үлгүдөгү тапанча, мейлей, беткап, зым жана башка буюмдар табылып, бардыгы кылмышка шектүү катары кармалды.
Сурактын жүрүшүндө алар бирөөнүн акчасын тартып алуу үчүн кол салууга даярданып жатышканын мойнуна алышкан. Бул факты боюнча каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүүлөр камакка алынды. Баткендин 2 чоң аймагында кайрадан сел жүрдү. 21 майдан 22 майга караган түнү нөшөрлөп жааган жамгырдын натыйжасында Кызыл Кыя шаарындагы бир турак үйдү 6 короону жана 5 кабаттуу 2 үйдүн жертөлөсүн суу каптаган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, окуя болгон жерге куткаруучулар тартылып, алар суу каптаган жерлерди тазалашты. Кече күнү Лейлек районунда да табият кырсыгы катталып, бир нече турак жайды жана ички чарбалык унаа жолун суу каптаган. Бүгүн Жарандык коргонуу комиссиясы сел каптаган аймактарда кошумча тактоо иш-чараларын жүргүзүшөт. Кырсыктын кесепеттерин жоюу жумуштары уланууда. Чет жерде жүрүп каза болгон кыргызстандыктардын сөөгүн мекенине алып келүү үчүн маркумдун жакындарына 50 000 сомдон компенсация төлөнөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирип, өкмөттүн тиешелүү токтому кабыл алынды. Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, каза болгон жаран чет өлкөдө кандай максат менен жүргөнүнө карабай, анын жакын туугандарына 3 күндүн ичинде кенемте төлөнөт. Ал үчүн маркумдун жакындары 3 айдын ичинде мамлекеттик миграция кызматына арыз менен кайрылуусу зарыл. Ошондой эле төлөмдөрдү алуу үчүн тийиштүү документтердин тизмеси кыйла кыскартылды. Бул тууралуу токтом жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Өлкөдө күйүүчү майдын баасы 5-10% кымбатташы күтүлүүдө. Мындай маалыматты Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы таратты. Учурда Кыргызстанда мунай затынын 1 литри маркасына жараша 38 сомдон 46 сомго чейин сатылууда. Нефтетрейдерлер ассоциациясы муну Россиялык нефть базаларында баанын көтөрүлүшү менен байланыштырып жатат. Жыл башынан бери ал жакта күйүүчү май 6%-дан 10%га чейин кымбаттап кеткен. Ал эми Россиянын мунай базалары бул көрүнүштө дүйнөлүк базарда мунайдын наркы көтөрүлгөнү менен түшүндүрүшүүдө. Соңку 3,5 жылдан бери алгачкы ирети 1 баррель мунайдын баасы $80 ашкан. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев бүгүн Центра Голд компаниясынын аткаруучу директору Скотт Перрини кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө 2017 жылдын 11 сентябрында кол коюлган стратегиялык келишимге байланыштуу маселелер талкууланды. Абылгазиевдин айтымында өкмөт өлкө экономикасындагы кумтөр долбоорунун маанилүү ролун түшүнөт. Ошондой эле бул долбоор коомчулуктун көңүлүн өзүнө буруп турарын, буга байланыштуу тараптардын бардык сүйлөшүүлөрү жана кабыл алынган чечимдер ачык айкын жана коомдун кызыкчылыгы үчүн иштеши тийиштигин белгилей кетүү керек. Биз Центра компаниясынын жетекчилигинин кумтөр долбоорун ачык башкаруу тутумун түзүү жана жаратылышты коргоо иш-чараларын каржылоону кеңейтүү боюнча жасаган кадамдарын колдоого алабыз. Буга катар инвестициялык долбоорду ишке ашыруу алкагында айлана чөйрөнү коргоо жана социалдык өнөктөштүк маселелери боюнча белгилүү жыйынтыктарга жетишүү зарыл, деди Мухаммед Калый Абылгазиев. Өз кезегинде Центра Голд компаниясынын аткаруучу директору Скотт Перри Кыргызстандын жана компаниянын директорлор кеңешинин позициясын жакындатуу бардык күч аракетин жумшай тургандыгын билдирди. Мына ушундай жаңылыктар менен программабыз соңуна чыгат. Саламатта туруңуздар.